Баарга жакшы каалайм, Кыргызстанда тынчтык болсун, оорулар алыстап кетсин. Гүлханым Алиева 31 жылдан бери үйдөн чыгарылган суу менен элге жардам берип келет. Айтымында ал берген суу менен адамдар саламаттыгын бекемдеп, ооруп жаткан дартынан айыкса болот. Бул суу жон эле суу. Айыл өкмөт берет. Айыл бияктан колдонот сууну. Окуган дубадан кийин элдер жакшы болот. Ден соолукка жардам берет. Ошол суу менен баш жууса чачпайт. Даже курап кеткен гүлдөрү чачып койсо өсүп баштайт. Малга берет, сүтү берет, тоокко берет, жумуртка берет. Көзүнүн үстүн шуап койсо көрүп калат. Подмываться обязательно болот. Жуушка керек. Если грыжа бар болсо, ошол суу менен не баштан алды, а буттан өдө ошол суудан жылып коюп эмнешбаш керек. Ошол эле учурда бул суу катуу ооруп жаткан адамдарга, 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарга, боюнда бар жана эмчек эмгизген аялдарга сунушталбайт. Эмне үчүн аябай таасир берип кыйналышат. Ооруп аткандар козгойт, шалдырап, кусуп, баш айланып, температура көтөрүлүп, кызыл пятна чыгып, ушу менен жаман кетет. Күчтүүлүк аябай күчтүү, кандай күчтүү мен сөз менен айта албайм. Гүлханым Алиева борбордо жашагандыктан дартына даба издеп кайрылган жарандардын аягы суюлбайт. Күндүн ысыгында 500гө чейин адам кабыл алса, анын эң азы 80 адамга жетет дейт. Элде рухат келет. Шүкүр Аллага, наразылар жок. Аябай жакшы жардам берет кызым. Төрөгөндөр төрөйт, карыздан кутулат, ичкилик токтонот, сот отуп калат. Анан гүлдөр өсөт, жерде өстүргөн урожай аябай сонун болот кызым. Жел төрөшөт, төрөгөндөр төрөйт. Арада бир врач келди. Келгенде аныңки жүрөктө тешик болчу. Операция даярдашкан. Ошо келгенде ишенбей калды, көп киши ишенбейт да биздерде. Анан ошол сууну колдонду, теспени тийгизип койду. Ана больница барса операция жасаганда тешик өзү жакшы болуп калды. Көп кишилер туберкулездан уже чарып салышты, мана өлөт, жакшы айыгып кетишет. Сахар жакшы болот, гепатоз, гепатит, варикоз, витилиго, красноволчанка, внутричерепное давление, кожные болезни, мужской простатит, аденома, женская эрозия, миома аябай жардам берет. 69 жаштагы Гүлханым Алиева Кыргызстанда медицина өнүккөндүктөн дарыгер сунуштаган дарыларды колдонуу керектигин айтып, алардан баш тартпоого чакырат. Мен деле случайно келип калдым. Келгенден бери моон ооруларым Кудай шүгүр жакшы болуп калды. Burada база албай, врачтардан алган дармектер деле таасир бербей. Анан бул жерге келип, ошо бир жумада бир келем. Суулардан алып, анан кийин ошону жылытып алып сүйкөп, Кудай шүгүр. Ал эми ага кайрылган жарандар көрсөткөн кызматына көңүлүнөн чыкканын берип кетерин белгиледи.